Саламатсыздарбы? Бүгүнкү психологдон кеңеш түрмөгүндө сиздер менен кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Негизи эле кайнене келиндин ортосундагы мамиле биздин менталитетте актуалдуу тема болуп жаралат. Бул биздин ата бабаларыбыздан бери азыркы убакка чейин чечилбеген бир маселе болуп келатат да. Ар кимиси ар кандай деп айтышат. Кээ бирлери кайненем мондой болуш керек дейт, кээ бирлери келин мондой болуш керек деп айтат. Кыз баланы алгач турмушка бербей туруп эле кичине мезгилинен эле кайненени жаман көрсөтүп айтып коюшат экен. Себеби полду жуйсуңбу, идишти жуйсуңбу, үйдөгү кылган жумушуңду энең баалабастан, эгерде сен ушинтип иш кылчу болсоң, сен турмушка чыкканда кайненеңе жакпайсың дейт. Турмушка бербей туруп эле кайненесине болгон жек көрүүнү пайда кылып баштайт. Кыз бала ар дайым бул сөздү уга берет, кайненеме жакпайт экенмин деген сөздү да. Барбай туруп душман кылып көрсөтүп коет да. Кыз баланын аң сезимине кайнене бул жаман деген түшүнүк орношот. Анан ал жака барганда кайненеме жагынайын деген темада башталат кыз балдардыкычы, келиндердики. Себеби кайненеңе жакпай каласың, мындайда кайненеңе жакпай каласың деп ошол сөз сиңип, эми мен кайненеме жагынышым керек деген ойго өтүп алат да. Кайненесине жагыныш үчүн аябагандай кызматты кылат, башканы кылат, мамилесин оңдойт, түздөйт, бирок такыр эле кайненеге жакпай коет. Себеби бунун себептери, жакпагандыгынын себептери кичине мезгилинен эле мындай иш кылганың кайненеңе жакпайт деп ошол программаны кыз баланын мээсине киргизип, сиңирип койгон. Кайненеге жагынайын же болбосо кайын журтума жагынайын деп аябагандай ошолор үчүн деп кызмат кылган мезгилде биз эч качан жакпайбыз. Бардык жагынайын деген нерсенин бардыгы эмне болот? Артка кетет. Себеби биз аларга жагынайын деп жасаганда биз алардан эмненидир күтүп алабыз. Ордуна биз бир нерсени күтүп алабыз да. Мүмкүн рахматты күтөбүз, мүмкүн алардын ыраазычылыгын уккубуз келет. Бирок аларга такыр эле кылган ишибиз жакпай коет. Бул мезгилде биз эмне кылышыбыз керек? Биз эч качан бир нерсени жасаганда күтпөшүбүз керек. Күткөндө бул эмне болот? Сөзсүз түрдө ал тетрисинен чыгып калат. Күтүү деген нерсени биз кое беришибиз керек. Кайын журтка мамиле жасаганда биз демек Кудай Таалам мага ушул кайненемди экинчи апа кылып берди. Мурда менин бир эле апам болсо, азыр эки апам бар. Мурда менин бир эле атам болсо, азыр эки атам бар деп туруп, Кудай Таалам дагы ушуларды мага берди деп туруп, мен Кудайдын ыраазычылыгын алуу үчүн кайненеме, кайынатама, кайын журтума кызмат кылышым керек деп биз ниетибизди өзгөртүшүбүз керек, башка жакка бурушубуз керек. Кайненелерге биз эмнени айтмакчыбыз эми? Кайненелерге дагы келин келгенде биз кайненелерде дагы келин жакшы эмес деген түшүнүк мурдатан эле отурукташып калган. Кайнене менен келин качан эле жакшы болду эле деген сөздөр ооздон оозго айтылып жүрүп, кайненелер чогуу отурганда келиндерини жамандашат. Демек келин деген жаман нерсе турбайбы, келин деген душман турбайбы деген мээге акырындык менен ошол программа орношот дагы. Биздин оюбуздагы эле нерсе эмне кылат? Биздин сырткы чөйрөбүздөн көрсөтө берет. Келинибиздин абалы начар, биз каалагандай эмес, жакшы эмес болуп көрүнүшө берет. Бирок бул жерде кеп келинде деле эмес, бул биздин аң сезимибизде, түпкү сезимибизде келиндин образы кандай? Биз келиндин образын кандай кылып жаратып алдык? Дал ошондой эле болуп биздин келинибиз ошондой чыгат. Башкалардын келинине ушунчалык суктанып, келин ала электе, келин деген ушундай жакшы болуп турбайбы, сонун болуп турбайбы деп таасирленген болсоңуз жакшы келиндерге, анда сиздин келиниңиз дагы ошондой эле сонун эле келин болуп чыга келет да. Биздин түпкү сезимибизде келиндин образы кандай болсо, бизге келген келин деле ошондой. Бул келиндерде деле түпкү сезимибизде кайнененин образын кандай жараткан болсок, жашообузда кайненебиз дал ошондой эле болот да. Келин деле бирөөнүн кызы. Бирөөнүн кызы ошончо жыл өз үй бүлөсүнүн эрке кызы болуп чоңойду. Кайнененин үйүнө келгенде албетте бул көнүшүп кетүү, аралашып кетүү бул кыйла кыйынга турат. Ар бир адам башка бирөөнүн үй бүлөсүнө бүлө болуп кетиш албетте кыйын. Бул мезгилде кайнене эмне кылыш керек? Кайнене келинге колдоо көрсөтүш керек. Себеби ал жерде адаптация алып кеткенге чейин кыйынчылыктар бул сөзсүз болушу мүмкүн да, күтүлүшү мүмкүн.
келин дебестен кызым деп сүйлөсө, келин аябагандай сүйүнөт да, мени кайненем да кайнатам да мени кызым деп кайрылышат мага депчи. Бул Кудайдын сизге берилген аманаты жана сиздин балаңызга берилген аманаты. Ошол аманатка кыянатты кылбай, жылуу жумшак сүйлөп, сылап сыйпап, келинди деле акырын өзүңүзгө имерип алсаңыз болот.